Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эл поэзия долбоорубуздан көрүшүп жатканыбызга шүгүрчүлүк айтып, биз эфирибизди баштадык. Студияда мен Элдос Жумаев, саламатсыздарбы? Бүгүн болсо сиздерге 11-чи чыгарылышыбызда Турар Кожомбердиевдин Энекем аттуу чыгармасын сиздерге тартуулайбыз. Бирок ага чейин мен сиздерге бир окуя айткым келди. Албетте энелердин урматына, энелердин асылдыгын, энелердин бийиктигин даңазалоо. Бир баатыр жигит болгон экен. Өз жерине, элине кызмат кылайын деп турган маалында башка бир жерге барып, ал жактан айдай сулуу кызга жолугат. Ал кызды дароо көрүп, ашык болуп, кыздын жанына келип, "Мени менен кетесиңби?" деп айтат экен. Кыз болсо, аны сынаш үчүнбү, же болбосо чындыгында ошондой чечимге барсын дегенби, айтор "Менин бир шартым бар" деп балага шарт коет экен. Бала таң калып, "Кандай шарт?" Ошондо кыз: "Эгерде сен апаңдын жүрөгүн мага алып келип берсең, мен сени менен түбөлүккө бирге болом" деген экен. Бала таң калып, ары ойлонуп, бери ойлонуп, айласы 6 бөлүнөт. Бирок кыз менен бирге болуш үчүн бардыгын кечем деп, апасынын жүрөгүн кызга алып келип берүүнө туура көрөт. Атын чаптырып барып, үйүнө кирсе, апасы ооруп төшөктө жаткан болот. Ага карабай: "Кечир апа, мен бул чечимди баш тартпаймын. Чечимди кабыл алдым" деп апасынын жүрөгүн алып, кызды көздөй ат чаптырып жөнөп кеткен экен. Жолдон ат капысынан бир ташка туягы тийип, мүдүрүлүп, бала аттан жыгылып, колундагы жүрөк бир дарактын шагына илинип калган экен. Ошол мезгилде бала эсине келип, караса, бутун кокустатып алган. Араң келатканда, ошол шактагы жүрөктөн эненин элеси көрүнүп, мындай дейт: "Балам, абайласаң болмок, бутуңду оортуп алдың го" деп кайра көздөн кайын болгон экен. Ошондо бала канчалык энесине кыянаттык кылса дагы, мээримин жоготпогон энекесин андай кылып жүрөгүн алганга кантип дитим барды деп өзүн өзү ургулап ыйлаган экен. Мына караңыздарчы достор, энелерибиз канчалык биз жамандык кылбайлы, баары бир өз баласы үчүн күйөт, өз баласы үчүн жанын берет. Ошондуктан биз акындар энелердин урматына, сиздердин назарыңыздарга Энеке аттуу чыгарманы тартуу кылалы, а сиздер болсо биз менен бирге тыңдаңыздар. Эне чарчап эс алам дейт бешимде, анан кайра эс алам дейт кечинде. Камын көрүп жүрө берип балдардын, ол денекай калбай калат чаалыккан эсинде. Кыялында айга кулач серметип, уулум бачым чоңойсо деп эр жетип, алды айткан ак бешикти назик эле терметип. Баласынын буту кылдай тилинип, чебеленип эне чиркин бүлүнүп, жүрөктө эле сыздап турат басылбай, ол денекай бала небак ойноп кеткен жүгүрүп. Ачып салып мүнөздөгү туюкту, алыс таштап тоңдук менен кыйыкты, энелердин жүрөктөрүн сактайлы, о адамдар, абайлайлы, ыйыктардан ыйыкты. Мына ушундай достор, биз ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студияда болгон Элдос Жумаев, эл поэзия долбоору. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.